Böyle Mына ошо 40 жылдан бери өтүкчүлүк менен иштеп келатам. Тиги армиядан келгенден бери иштегем. Анда 20 жашымдан. Азыр мынакей 58ге карап калдык. Мына 40 жыл болуп калды иштегенибизге. Ана жалаң эле бул устачылык эмес. Тиги дагы башка темирден, жыгачтан дагы башка көптөгөн устачылыктарды кылабыз. Бул жерде мага эми мындайча айтканда убакыт аз болуп атыр да. Бат эле убакыт өтүп кетет. Таң атып эле кайта кечкиргендей болуп калып атыр. Мен келип жаңы иштеп жүргөн жылдары анда муну базардын тең жарымынан дагы аз эле болчу. Анан кийин көбөйүп отуруп, эл көбөйүп отуруп, ушу соодагерчилик кылгандары көбөйдү. Мындай бир ишмерлер чыкты. Ошондой болуп отуруп, азыр базардын ичинде орун да калбай калды. Эл көбөйдү, азыр кандайдыр бир заман өзгөрүп атат. Жалаң эле бир жумушту карап отура бергенге да болбойт эми, ар кандай дагы нерселер менен алектениш керек экен. Бул замандын өзүнүн жүрүп аткан шарданы. Бир убакта элдин баары Россиялап кетишти. Элдин көбү Бишкекке кетишти. Мен эч жака кеткен жокмун. Ушул эле ордумда 40 жылдан бери иштеп келатам. Кудайга шүгүр, жашообуз жакшы эле. Спердик, келин алабыз, Кудай буйруса. Дагы астыда жакшылыктар болот деп күтүп турабыз. Балдарыбыз чет өлкөдө иштейт. Алардан кичине жардам болуп атат. Ушуну менен иштеп келатак. Ойлойбуз эми пенсияга чыксак деле андан кийин деле иштей берербиз деп. Жашоо деген эми токтолуп калбайт да, бир орунда тура бербейт. Атам эле урушуп берет эле, кол башың баарын карала турала кылып эле үйдөгү болгон жарак жабдыктын баарын чачтың, жоготтуң десе деле болбой эле бирдекелерди жасап эле. Ушинтип убара тартып өтчү элем. Көрсө ушул устачылык каны устабар окшойт. Анткени биздин чоң аталарыбыздын баары уста болгон экен. Ыры жазган экен бир чоң атабыз. Мисалы муну холодильниктин мотору иштебей жарабай калган. Муну мен металлоломдон көтөрүп келдим атайлап. Капелька жасап коюн. Мен мана капелька жөн эле 4 буштуктан темирден эле жасап койсоң, же бир жөнөкөй эле бир нерсени тешип жасап койсоң, анын эч кандай мындай кызыкчылыгы жок да. Бул ташбака жасап туруп анан капелька кылып койгон мынакей. Бул жеринде тыйын сала турган жери. Бул болсо ургатсыз деп коебуз. Мунусу эркеги, бул чоңураак мындай дүңкүнүп турат үстү. Анан кийин эми бул ташбакалар жөнүндө кыймылсыз жөн эле тура берет. Бул кандайдыр бир мунун анча деле көркү жок. Мисалы муну бияка алып турайын. Бул мына жана дарат кагазын кармап турат. Муну жанагы дараткана койсо болот. Бу жерден чурутуп ала берсеңиздер бул жарайт да. Анан мунун үстүндөгү бул болсо тең салмак. Бул тең салмак мен мындай кылып жасап коем. Муну болсо суречки кылып, муну болсо кожа жаш кылып койгон. Убагында Россияда Новосибирск шаарында индустриальныйда окуганбыз. Эми ошол окууду бүтпөй калдык. Анан эгер бүтүп калсак, кол эмгек сабыгынан берген мугалим болмок экенмин. Болмокмун. Анан убагында ошону бүтпөй калдык. Анан ушундайларды жасап негизи балдарга көрсөтөт элем да. Кол өнөрчүлүгү да өрчүмөк. Анан физика
математикага кызыгуулар да көп болмок. Бул жерде расчетту туура кылбаса, моминтип тең салмак кармалбайт. Бул деле ошонун деле тең салмак болгону кичине образы өзгөрдү да. Бул жерде бул кайыкчы калак шилтеп бараткан. Муну балыкчыга коюш керек негизи. Балыкчыга ушундай кылып апарсам деп ойлойм. Ошол жакта бир досторум бар эле. Фигуркаларды жазап койгом. Мисалы, муну мен кароолчу деп койгом. Кароолчу. Муну болсо комузчу. Мунун комузу бар ырдап тургандай болуп атат да. Бул болсо бир инопланетяндарга окшош туруп жазап койгон. Мынакей көзү башы, мына кулагында турган бул антенналары да. Наушниктери же антенналары деп койсоңуздар бул. Анан муну болсо Гитлер деп жазап койгом. Мен баягы өтө эле күчтүү образ бербесе да баягы элесин берип турат. Мына шапкасы куп жарашып калды. Ошон үчүн баягы кинодон көргөн согуштагы немистерге окшошуп калган дагысы да. Жөнөкөй эле металлоломдон алып келем ушул темирлерди. Мисалы, мунугулар машиненин рулевой ходовойундагы палец деп коет. Көптөр эле сурайт, муну бересиңби, бербейсиң, берсең болот эле деп. Анан айтам, муну апарганда, үйүңө апарганда бир күн кызыгып карайсыңар, анан эртеси эле жана кичинекей балдарыңар жүлүп алып ыргытып берет. Андан көрө берде турган жакшы. Берге келген киши каралар, эл көрүп турат. Элдин кызыгуусу жаралат. Мисалы, мунугулар жөнөкөй латын такасы. Булдан балдар үчүн бул жанагы эске тутум жакшы иштеткенге, анан жанагындай логиканы өстүрө турган, ой жүгүртүүнү өстүрө турган нерселер булар. Мисалы, мынакей кайта бул муну ортосундагы чагарак кайта илинет. Мынакей көрдүңөрбү? Бул кайта чыгат. Мына ушуга балдар көбүрөөк кызыгат эле деп ойлойм да. Мына ушундай кылып балдарды үйрөтсө, сабакка болгон умтулуусу, окуусу абдан жакшырат деп ойлойм. Мынакей эки мык. Бул дагы логикалык ой жүгүртүүнү өстүрөт. Моминтип мына мык бул өзүнүн эмеси менен чыгат. Ыгы менен гана. Жөндө күчкө салып чыгарганда болбойт. Анда бул логикалык ой жүгүртүүгө жетпей калат. Бардыгы эле бирдей болсо, анда кызыгуу жок болуп кетет. Ошон үчүн ар кандай кылып жасаш керек формада. Мисалы, муну бул чыгыш керек айлампанын ичинен. Мынакей көрдүңүзбү? Мисалы, мынагул карета для Золушки деп жасагам. Мен аты жок. Эки атын жазайын дегем, аттарын жазар элек. Бул дагы жанагы холодильный моторунан. Ичинде Золушкасы отурат. Мына бул араба кечи, бул лакей деп коет. Жанагы сандык бандыгын түшүрүп, эшикти ачып жаап турган эмени кишилери. Дөңгөлөктөр болсо швейный машинканын эле рукояткалары. Эң биринчи идея муну шатундардан башталган да. Биринчи ушуларды жасагам, мына бычак кылып жасагам мынтип. Анан кыным менен тиктим, бычак жасадым. Анан бычак жасагандан кийин ара жасабаймбы деп, анан ара жасадым. Бул жанагы бакчада иштегендерге жакшы, алма бутагандарга биягы менен аралап коесуз. Биягын кылыч кылып койгон, курчутуп. Түшпөй калган бутакты чапсаңыз кыйып түшөт.
Мен өзüm өтүкчү болом деп деле ойлонгон эмесмин. Болгону ушул нерсени жана өтүкканаларга өтүк оңдоп барып эле анан кызыгуу болуп кетти да. А мен өзүм армиядан келгенден кийин негизи немеде иштедим. Чолпондо фабрика бар эле. Эми ал келип аткан кардарлардан көз каранды. Жумуш канчалык болот, канчалык болбойт. Иши кылып жанагы орустар айткандай хлеб намазать на хлеб масло хватит деп коет го. Нанга май шыбап жегенге жетет. Эми бир үй бүлөгүнү мындай бакканга, камсыздандырганга жетет. Башка жумуштарда эле, башка кесиптерде эле кесип деп ойлойм. Көбүнчө эле кыргыздар мындай диплом алып кызмат иштегенди жакшы көрөт. Мен өзүм мына кол өнөрчүлүк кылганды жакшы көрөм.